Спорт менен машыгуунун алдында өзүңүзгө жаккан жагымдуу музыканы коюп алсаңыз, чыдамкайлыкты арттырат. Ал эми 15 мүнөттүн ичинде биз менен биргеликте 15 мүнөт жакшы жагымдуу музыканын коштоосунда таңкы көнүгүүлөрдү жасаңыздар. Ал эми бизде болсо адаттагыдай эле Айсалкын конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Манайыңыз жакшыбы, Айсалкын? Эң сонун. Сизди аябай күттүк. Манай менен болсо адаттагыдай эле. Дем алуудан баштайлы. Силердин менин күткөнүмө аябай ыраазымын. Аябай көңүлүм кунаа болуп турат. Ошондуктан ошо менен кошо дем чыгарганда бүт жанакы жаман маанайдын баарын чыгарып туруп, дем алууда жакшы сезимдерди кошо алып дем алалы, чогулталы. Кеттик. Дем чыгарабызда мурдубуздун таноолору менен иштейбиз. Бат-баттан дем алып, темпти батыраак кылсак, анан ачкарын жасасак, андан сонун болот экен. Кеттик. Дем чыгарабызда кармап турабыз. Дем алып туруп, анан бир таноону басабыз дагы, адаттагыдай эле алмаштап жазайлы. 10-15 жолу жазасак жетиштүү. Эгер баары жакшы болсо, кандай десем, кан кысымы өз деңгээлинде болсо, 25 жолу жазасаңыз деле болот. Кетти. Дем чыгарабыз, кармап турабыз. Дем алгыча алмаштырабыз таноону да, кеттик. Расул бул эмне дем алуу экен. Колум менен манжа менен кармабай бир мурунду бастырып койсо болот деп атпайбы, бажагып. Билбейм. Мен сизге бул кандай десем, таноону басууну дагы жеңилдеттим, анткени деген таноону басууда мудраны колдонобуз да, негизичи. Ал деген бул позицияда кандай десем, 3 манжаны кошот экенбиз да, баш манжа менен басып турабыз. Анан алмаштырып, чыпалак менен баш манжаны алмаштыра берет экенбиз. Ошону дагы сизге жеңилдетсем, оозуңуз менен таноону басам деп атасыз. Эң сонун. Эми өнөр, жетимиш өнөр азды кылат дейт го, балким бир өнөрдүн дагы бир өнөрү Расулдун оозу менен таноону басуу, Кеттик. Бегимай мисалы чачы менен дем алат. Ийинибизди да көтөрөбүз, далыбыз менен кошо кыймыл аракет жасайбыз. Бегимай экөөбүз биринчи жолу машыгып атабыз, экөөбүз биргеликте ооба. Негизи ошо берүүбүздүн ушул бөлүгү аябай жагат мага. Сизге жакпайт да? Көрөбүз азыр. Негизи мен буга чейинки кесиптештерим бир аз жыгач болушат. Мага салыштырмалуу. Мени колдоп, жанагы сени байкайбыз. Өйдөрөк. Баары жакшы болор, Жакшы болбосо аракет кылабыз. Астыга. Расулга эң жеңил көнүгүүлөрдүн бирин жазатканга аракет кылам. Бегимайды чогуу эле жазайт болушубуз керек. Манжалар менен ар кайсы позицияда жазабай, ар бир манжаны артка. Ар бир манжа менен. Астыга. Habibi yanunilay. Кара жорго болбосо манжалар болобу. Манжаларды басабыз дагы, мындай позицияда муштумду түйүп туруп артка карай. Ийинибизден ылдый түшүрбөйбүз манжаларды. Бул баары эки кишинин чырдап атканда эки тарапка алып чыгып алып түшүндүрмө берип атканда кыйын аракет окшойт. Дирижерлор болгондой мага караганда, Эми чыканакты ээбиз дагы өзүбүзгө карай, ичибизге карай. Чыканак ийинибиздин линиясында, ийинибизди дагы көтөрбөйбүз. Сыртка карай. Өйдөрөк Расул. Бегимай сонун жасап атат. Рахмат. Ар кайсы жака. Дагы. Бегимайды жыгаштар тайпасынан чыгара берет окшойт. Алмаштыралы.
тартабы дагы жакшылап чоюп туруп, анан оңго солго, бирок толку боюбуздун ылдый жагы иштебейт. Эми оң жакка 2 жолу, сол жакка 2 жолу. Эки жактан талашып аткандай, Расулду. Кеттик. Эң сонун. Кармап турасыз дагы, ылдый эңкейип алып туруп, анан колуңузду жакшылап шилтеп коюңуз. Ох, ушул көйнүгү жакшы экен. Шилтеме. Эми эле ушул позициядан кийин биз деген отургучтун жардамы менен жасай турган көнүгүүлөрдүн бири болсун. Бүгүн жалаң отургучтун жардамы менен же кандай десем, ошону бир аспап катары колдонот экен. Кеттик, бирок Расулдай болуп отуруп албайбыз. Тескеринче, отурганга үмүттөнөбүз, бирок отурбайбыз. Жана үмүттөнөбүзбү? Үмүттөнөбүз, бирок отурбайбыз. Эми бутубузду килемчеңизден сыртка карай чыгарбайсыз дагы, кичине карап алсам болот дейт. Албетте. Эми акырындык менен артка отургандай, өйдө көтөрүлөбүз. Бирок айткандай эле үмүттөнөбүз, бирок отурбайбыз. Тизебиз манжалардан сыртка карай өтүп кетпейт. Тескеринче кичине бир жарым кадамдай астыга турасыз дагы, бирок отурбайбыз. Коесуз, отурбайсыз. Эң сонун. Дем алуунун коштоосу менен бир 10 жолу жасасак жетиштүү болот болуш керек. Белибизди ийбейбиз, пресс кармалып турат. Жаңы эле 2 жолу эле албадымбы? Сен мен алып кесиптешмисиң же кимсе? Колдоо көрсөтүп аткансың. Жоосуңбу же душмансыңбу дейсиң. Артка карай. Эгер ушу менен кошо колуңарды өйдөрөөк тартып алсаңар, белиңер, белдин булчуңдары дагы көбүрөөк иштейт экен. Дагы. 3, Жетти. 2, 1. Эң сонун. Эми ушул эле позициядан колдун жардамы менен манжаларды астыга карай, кичине бутубуз менен астыга өтөбүз дагы, чыканак сыртка карай жана өйдө кетирет. Биз ылдый жакка түшөбүз, өйдө көтөрүлөбүз. Кеттик. Мен эмне калчылдап атам? Анткени булчуңдар иштеп атат. Сиз эмне калчылдабай элесиз? Меники деле болуп атат болуш керек. Алсыздык болобу же кандай? Жок. Сиздин булчуңдарыңыз тренажердо жүк көтөрүп иштегендиктен кичине кыскарып калышы мүмкүн. Ошондуктан Ошондон калчылдоо. чоюлганда ушундай кыймыл аракет кетет экен. Жамбаш линиясын артка карай кичине тартсаңыз, ордук жаратасыз. Анан өйдө көтөрүлөсүз. Эң сонун дагы. Эми кичине башкача кыймыл аракет. Бир бутубузду өйдөрө коебуз дагы, анан ылдый түшөбүз. Бул позицияда дагы көбүрөөк булчуңдар иштейт экен. Ау. Кеттик. Расулдун буту чумурап кетти. Жок, жамбаш булчуң. Жакшы тартылып атат. Грушевидий деп коет. Ылдый түшкөндө ошол позициялар чоюлат. Алмаштыралы. Бир 5 жолу жасайбыз, бирок үй шартында бир 7ден жасап койсоңуз эң сонун болот. Аябай оор экен. Эң сонун. Эми ушул позициядан ылдый жакка өтөлү дагы жеңилирээк, кыймыл аракеттер. Бүгүн негизи жеңил эле тандадым. Эми эгер колду анан жамбаш линиясын жакшылап жүктөп алгандан кийин, жеңилдеткенден кийин биз позицияны кичине алмаштыралы. Кичине отургучка жакыныраак. Ылдый жакта бутубузду бүгүп алабыз. Бирок согончок менен тизебиз бир линияда, анан ылдый жакка жатып алат экенбиз, Жок атабы бары? Жок. Расул. Эми ушул линияда өзүбүзгө анан өйдө жакка тартат экенбиз. Ылдый жакка, анан өйдө жакка. Кеттик. Дагы. Өйдөдөн ылдый. Азырынча жеңил, Дагы. Ылдыйдан өйдө. Эң сонун. Эми отургучтун астына коебуз дагы. Согончокту кичине тартабыз, манжаларды өзүбүзгө. Анан өйдөрөөк көтөрөбүз дагы, отургучтун арты жагына коебуз. Кеттик астыга. Анан артка. Расул, өйдөдөн, астыга, артка.
дем алууну унутпайбыз. Чалкалып ушуну жазап алып деле бирдемкени ойлонуп, дем алууну унутпай. Дагы эң сонун. Өйдө жака коебуз дагы. Анан өйдөдөн ылдый эле кыймыл аракет. Расул, Ау, биз башка көнүгө өтүп кеттиңиз. ойлонуп кеттим. Сиз кыялданып башка жерде жүрөсүз го. Өйдөрөөк күтүп атасы, качан гана ай салкын бизден батыраак кетип калса экен. Контракты көнүп МТСтен кетсе экен. Өйдөдөн ылдый, дагы бир жолу эң сонун. Эми ошол эле көнүгүүлөрдү кичине жамбаш линиясына көбүрөөк муктаж кылып жазайлы. Же башка жака жазап туруп, башка бутубузга жазап туруп, анан бул позицияны алмаштыралы. Кеттикпи, Расул? Жок. Келиңиз. Дагы эле бүктөп алабыз. Эми ушул позицияда билесиз, дагы эле ылдый жактан өйдө жака. Убакыттын жетишеби деп эле фокустанып атам, Келиңиз. Расул. Ай, ылдый түшүш керек да. Дагы. Ушул көнүгү жакты мага. Бегимай, кичине ылдыйраак жата алсаңыз. 2 мүнөт убактыбыз бар экен Айсалкын. Жетиштүү элеби? Жетиштүү го. Эми астыдан артка. Сүйүнүп кеттиңизби? Аябай сүйүнүп кеттим. Тиги кыймыл аракеттерди эмки берүүдө берели. Сиз менен качан жолугабыз? Кийинки жылы. Ошунчалык элеби? Кеттик, дагы. Жаңы жылда кыйнабай эле коюңузчу бизди. Тескеринче жаңы жылга даярдык. Белибизди ичкертебиз. Булчуңдарды чыңалдырабыз, иммунитетти көтөрөбүз. Өпкөнү көбүрөөк иштетип туруп, өз нугунда иштетет экенбиз, Кеттик өйдө. Жаңы жылга ден соолугубуз чың болуп баралы. Ошо менен кошо, кандай дейсиз, тулку боюбуз дагы, тонуста болсун, өйдөрөөк. Дагы 1, 2, 3 эң сонун. Бул позициядан өтөлү дагы ылдый жака чоюга кыймыл аракет кошолу. Расул биз менен кошо жазадыбы же жазган жокпу? Анан комментарийлерге YouTube каналынан карап туруп жазып койсоңуз жакшы болот эле. Жасадым. Мен кээ көнүгүүлөрдү жазганда Расулдун жазатабы же жазабаганын көрбөй калып атам. Ошондуктан көп телекөрүүчүлөр ошону айтып келип атышат. Сиз билесизби, артта турган Расул менен Белек негизи көнүгүүлөрдү жазабайт, жөн эле жазышат, жөн эле жүрүшөт. Эмнеге деп сурап атышат да. Эмнеге жооп берип коесузбу? Кийинки көнүгүүгө көтөрсөк болот. Болот. Эми биз отургучунун астына биздин өзүбүздүн эле сүйлөшүүнү жооп берүүдөн тартып, өзүңүздү жоопкерчиликти башка өтүп кеттиңиз, Акыркы көнүгүүлөрдөн бири. Акыркы көнүгүүлөрдүн бири. Колубузду астыга тартабыз дагы. Акырын жамбаш линиясы артка, анан ылдый жака түшөт экенбиз. Төшүбүздү жакшылап ачабыз. Дагы. Эң сонун. Баары жакшы болсо, ошол эле көнүгүүнүн кичине модификациясы биз чыканак менен отургучка акырындык менен ылдый жака башыбызды коет экенбиз да, анан ылдый жака өтөт экенбиз. Дагы. Жакшылап дем алабыз. Бул мырзаларга да бирден бир арнала турган көнүгүүлөрдүн бири. Расулду көргөзүп койсоңуз, төш булчуңдары жакшы чоюлуп көтөрүлөт дагы. Анан мындан кийин кылган тренажердо болгон көнүгүүлөрдүн баары жанагы төш булчуңдарын чоңойтот экен. Артындагы жанагы остеохондроз болобу же туз уюму топтолуп калгандардан көнүгүүлөрдү ушул бирден бир жардам берет экен. Расул, ушу позицияда сиз жыйынтыктап койбойсузбу? Бегимай жыйынтыктайт мен алым калбайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип таңкы машыгуубуз аягына чыкты. Сиздерге пайдасы тийди деген үмүттөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, эфирибиз уланууда.